Кандайсыздар, жаштарбы, кошуналар? Жаңылай эже могул ыргал эжеден сурабайсызбы? Калган акчаны да калганын берсе, калганын эртерээк эле топтоп өзүбүз трансформатор кое берели. Бул өзүм коюп беремин деп кечегиде собранияда келгенде айттык, обещать этип. Бирок не факт да, что эч ким гарантия бербейт эртең ал ыргал өтөбү өтпөйбү. Биз колдогон менен может башка жактан төмөн бал алса, жакшы шайлашпаса өтпөй деле калышы мүмкүн да. Ошого азыр уже трансформатор коебуз деп аракетке уже кирип алгандан кийин кое бериш керек го дейм да. Ар бир үй бүлөгө жок болсо, көп болсо 2000ден эле тура келет экен да. Нарагына если 100 миң бере турган болсо, обещать эткендейчи. Анан бул өткөн тагдырда деле азыр булар шайлоо бүткөндөн кийин 1 айдан кийин өз мандаттыгына отурушат да. 1 ай болгондо бул декабрдын аяктары да. Андан араны ал отурганда эле сразу трансформатор коюп бере албайт да. Себеби кичине иштеп антип чейин дагы коюп бере албайт. Ошентип наркы жылга дагы калып кетет трансформатор. Ошого эмне дейсиздер? Калган акчаны дагы алсаңыз, шайлоого чейин эле бериң, шайлап беребиз деп элечи. Анан кийин, если шайлоодон кийин өтпөй калса, жизнь бербейт ал акчанычы. Ошого чейин алса алып калыш керек да. Шайлап бербей койсоң баарыбызын дагы башка жактан куржалак кылбайлы. Онун көрөк 2000 сомдон адам башына ылдыйда берип атат экен. Агитаторлор айтып атат айткандар. Ошондой кылып 2000ден берсе 30 да 60 миң болуп атпайбы? Азыр 30 эмеспиз да, биз жаңы чекти 60 миң күбөлөрүбүз менен 60 болуп атат средний эсептегенде. 120 миң болуп атат. 20 миң бербей эле койсун, 100 миң берсе калганын чогултуп алат эле өзүбүз. Ошо да, мен да ошону уктум да, ошондой берип атат экен дейт. Анан мен ойлодум, биздин сайды 50 миң таштап кетип давай шайлагыла деп аткан болсо, биз ошондо ар бирибиздин добушубузду мисалы 250-300 сом менен эме кылып калдыкпы депчи. Мындай бизди жашпан алдагандай эле алдап коет да. Эгер 50 миң берип 50 миң бербей турган болсочу, ачык эле сөзчү, ошону шайлоого чейин берсин калган акчаны дагы. Анан калганын биз шайлап берели да, калганын өзүбүз топтоп коюп алабыз. Майли, мен дагы секин неме кылып сурап көрөйүн. Ошо өткөндө ошо чогулушка ошого чыккыла деп безилдедим. Болсо ошо дагы чыгып жакшы колдоп беребиз деп койсоңор, ошо 50 миңди ам берип коебу эле деп ошондой ойдо мен эмне кылдым. Согулушта сүйүнүп эле кетти. Дагы бир секин эме кылып сураштырып көрөмүн, берейин бетиңям деп. Анан булар мен бирок сразу эле алигинтип ма деп эле бере коюп, анан кийин эртең дагы голос албай калып дагы бантпейин деп коркушат экен да. Мен сурап көрөм майли. Секин кырын чыгарып бияктан неме кылып сураштырып көрөйүн. Анан кымбатчы, сизчи? Ошондо сизди мен ошондо күбө кылсын деп Шарапатчы экөөңүздөрдүчү алып бардым мен. Алып барганда сиз ошол жерде 50 миңди берип атканда кой, сага ишенебиз, кийин деле бере бересиң дегенсиз. Сиз эми уминтип сүйлөгөнүңүз туура эмес да, кымбатчы. Ошентип алып калсын деп мен кайра түткүлөп элдер ушинтип акчасын сурап атат десем, сиз болсо Шарапатчы экөөңүздөр кой